Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төраға. Мен болсо ошол тышкы миграция жөнүндө жана жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамдарына өзгөрүүлөрдү алып келе атабыз. Бул биз алып келген өзгөртүүнүн негизинде өзүңүздөр билесиздер, сыртта бүгүнкү күндө 500 миңден ашык биздин мигранттарыбыз жүрөт. Ошол эле мына Россияда өзүңүздөр көрүп атасыздар, 100 миңдеген мигранттар бар. Ошолордун биздин консулдуктарга, посольстволорго кайрылууда арыздары 14 күндүн ичинде каралат экен. Ушуну биз өзгөртүү киргизип, 5 иш күнүнүн ичинде карап берүүгө өзгөртүү киргизип атабыз. Эмне дегенде, чет жакта жүргөндө биздин мекендештерибиз ар кандай учурларга дуушар болот экен. Ошол эле учурда канча көп жүрсө ошончолук финансылыктагы чыгымдарга алып келет экен. Ошол себептен биз мигранттарды колдоо максатында мамлекет силерге колдоо көрсөтөт. Мамлекет ар дайым бардык тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр экенин белгилеп, буларга шарт түзүү максатында 14 жумуштуу күнүнүн ичинде кайрылуу жасаса, эгерде посольство кабылабы, консулдук кабылабы кайрылуу жасаса, ошону 5 күнгө кыскартуу жөнүндө мыйзамдарды алып келип атабыз. Мигранттарды мен ойлойм колдошубуз керек. Ушул сиздерден ушул мыйзамды мен колдоп берүүгө суранам. Чоң рахмат.